Мен Катылоğlu Айша Жамаловна Кызылкыя шаарынын тургуну боломун. Мен ушул жерге келгенибиздин себеби биз 2013 мурун жашаганыбызда Кызылкыя шаарында. Биз аябай дружный, и чиновниктер, и карапайым элдер дружный жашаганбыз. Эми азыр ушул 2013-2014 жылдарда келип калды биздин шаарга. Кайдан келгенин билбейм. Келип эле же чиновниктер калбады, же карапайым элдер калбады. Аябай элдерди ушул бүгүнкү күнгө чейин кыйнап келейтат. Иштеген адамдарга, чиновниктерге, карапайым элдерге акча вымагат этип, мен юристмин, мен активистмин деп элдерди кыйнап келейтат. Сенин офисиң барбы? Сенин иштеген ишин, контораң барбы? Сен кимсиң? Хотя бир 6 күндүк эмең барбы, стажың барбы деген адам жок. Кимге барып ушакты айтсак, ошол жерден эле тополонуп чыгып кетет. Урматтуу президент, урматтуу депутаттар, анан кийин мекендештер, жердештер, ушул кызга кандай чара көрсө болот? Добрый день, уважаемые сограждане. Я Маматова Мёртеля Львовна, инвалид первой группы по зрению. Сегодня я обращаюсь ко всем кыргызстанцам, президенту, премьер-министру, генеральному прокурору, чтобы нам помогли. У нас беда. 2016 жылы менин үйүмдө кража болуп атат. 1 280 000 акча урдап кетти с камерами и мониторами. Ошол күнү, когда кража была, мы с ней в чайхане сидели. Потом, когда мне кража произошла, она мне предложила свои услуги адвокатские. Я сказала: Кантип, если ты адвокат, как ты мне поможешь? Менин СМБД связьдарым бар, деди. А мы будем ставить жучки, прослушки, деди. Шолормен мен иштем, деди. Шолорго аз маз акча берем. Сен акча бересиң, деди. За то, что я тебе помогу, деди. Канча, дедим, 50 000. Я тогда была готова на все, лишь бы моя кража раскрылась. Мы как раз с ней договорились, а моя кража так и не раскрылась. Это все, оказывается, обман экен. Мен анан, ладно, промолчала я. Потом второй момент. Когда я уже стала чувствовать, что она не адвокат, как это почувствовать? Да, не юрист, уже все, обман стал раскрываться через 3-4 месяца. Она себя изображала мне, как она якобы, у нее связи, вышки, стик со всеми чиновниками, она при делах. Когда я уже стала понимать, что она меня обманывает, я ей сказала: алдабагын мени, сен адвокатом эмессиң, укук коргоочу эмес экенсиң, сен мошенница дегенде, она мне уже стала открыто угрожать мне. Мен, деди, сени тынч койбоймун. Стала вымогать у меня опять деньги. Мен бардыгын жазам. Сен мага бербесең олордон акча, мен жазам олорду, деди. Она хотела на мне ездить, потому что я кызылкийская, местная, коренная. Ты всех знаешь, деди. Сен шолордон мага акча бересиң, деди. Я отказалась. Она действительно коркуп, чтобы шумиха ичке болсун деп, мен испугалась, бердим он мен. Коркуп бердим. Она у меня вымогать стала, угрожать стала, мен коркуп майли бердим он мен. Келип баласы алып кетти үйдөн он менди. Потом я думала, она успокоится, нет, она уже стала конкретно мне угрожать. После того, как я сказала, я обращусь в милицию, она договорилась со своим любовником, следователем, мени эки жолу административный сделала. 2 нашла подставных женщин, таныш знакомых мне эчелерди табып, якобы я их била. За один день я, оказывается, 2 женщин сильно избила, с гематомами, синяками. Одна даже в травматологию якобы легла. Планды түздү, жакшы планды түздү. Мен эки жолу административный кылганда, Кызылкийский сотто минимальный штраф 1000 сом салды. Мени соттор. Бирок мен Баткенге жаздым, потому что физически мен уралбаймын, мен көр адаммын, мен недееспособный адаммын, мени жетелесе мен барамын, а так мен фактически ничего сама не могу ходить. Баткенде мени актады, анан мен шондо барып, Бишкекке барып арыздандым. Арызданып, анан уголовное дело на нее завели, что она меня обманула. Вот. С этого момента Кызылкийский, Баткенский станция буга туру чечим чыгарды. 1 год условно. С 9 января
интернетке чыгып самосожжение кылайын деп өзүнүн концерт койду. И все поверили, все повелись на это. Ол өзүнүн эч качан самосожжение кылбайбы. Она специально это сделала, интрига кылып, шантаж кылат адамды. Мени кылгандай, шантаж кылгандай, ошо элди алдап шантаж кылды государство. Верховный суд вчера на концертты кылганда журналисттер, чакырып 5-6 журналистти, правозащитниктер кептир, каяктагы дагы адамдар келди. Келгенде на суд было вчера давление оказано. Но суд эч качан ону актабайт. Верховный, никакой суд ону актабайт. Там с доказательственной базы жуда көп. Назад Кызылкияга кайтарды для нового рассмотрения. Ладно, в Кызылкия я выиграю, я добьюсь, чтобы она получила наказание. По новому закону или по старому? Мен Садыкова Купунаиш Болотовна, Караван айылынын тургуну, Кызылкия шаарына караштуу. Мен 2006 жылы Россияга кеткенмин. Россияга кетип, 2013 жылга чейин Россияда иштеп жүрдүм. Жыйган топтогон акчаларымды келип үй саламын десем, мага 2006 жылы, 2007 жылы 4 августта токтом чыгат. Ушул жер берилген дагы, анан мен ушул жерди наличие кылып келдим, жерим бар эми. Үй саламын деп келсем, менин өзүмдүн жериме мен чоң атам. Мурда илгертен ата-бабаларыбыз 7 атабыз урууну коргогон го, а меники жок. Өзүмдүн 2 бир тууган аталарыбыз бир тууган, чоң атам кызына үй салган. Ушул жердин аркасынан анан ошо таанышамын, жардам беремин дейт. Эжесиңди болдук, үйүмө барды, 4 баласы бар экен, жакында ажырашкан экен. Анан багып жүрдүм. Анын магазиним бар, навайканам бар. Экөөндө да иштетемин, багып жүрдүм. Келет, кетет, жатып кетет, неделя аралап жатып жүргөн күндөрү болду. Балдарынын үстү кир, начар экендигине менин үйүмдө жашады, үйүм жок деди. А болуптур дедим, жашап жүрдү, чогуу жүрдүк. Ошентип жүрүп, эжесиңди болот дагы жардам беримиш болуп туруп, анан эже доверенность берип коюң дагы, сиз иштен калбаң, ишиңизди кыла бериңиз, навайканаңыз болсо, магазиниңиз болсо, ишиңиз жабылып калбасын, иштей бериңиз деген. Анан мен да макул болдум дагы, частный нотариуска барып, доверенность жазып берем. Макул, жүгүрө бер, бүтө бер. А мен эми аял кишимен мен дагы, мен ата-энем дагы жерлерди ала бериптир дагы, эч ким сизге документ жасалган эмес. Алган жерлериңизди доверенность берсеңиз, бүтүрүп бере берет деп ошентет. 20 000 керек дейт, 15 000 керек дейт, жөнөтүп берем, келип алып кетет, ошентип жүрүп. Анан жасады, жасап берди. Биринчи кызыл китепти өзү жасады, 5 эпил өзүнүн атына жасап, менин атыма өткөзүп берди. Макул дедим, аны алдым. Андан кийинки документтеримди уже бергенмин да, доверенность бергендигимден пайдаланып, навайканама барып өзү доверенность кылдырды. Өзү доверенность кылдырды. Эме кызыл китеп кылып туруп, буну үй-бүкасынын атына өткөзүп салат. Навайканам өтүп кетет. Анан жанагы экинчи дагы бир участкам өтүп кетет. Мен жобумда эме кылдырдат, доверенность кылдырдат дагы. Ошонун пайдаланып, мен биринчи доверенностьтан экинчи, үчүнчүлөрдүн өзү пайдаланып, ушунчалык документтерди бүтүргөн аз келгенсип мени каматып берет, сотко берет. Сотко берип, каматып берди. 3 жылга кама берет мени. Шарттуу? Шарт жок. Уголовный болуп эле. Кандай причинами? Сиз ооба келип чыктыңызбы? Ооба, мен 2 жыл отуруп чыктым. Кайерде отурдуңуз? Бишкекте. Бишкекте Аялдар колониясында. Мошенничество менен. Менин жерлеримди өзү өткөзүп алат. Мунун ордуга мен отуруп чыктым. Бар үйүм алдырдым. Үйүмдү алып сата берген, 9 адамга саткан. Үйүмдү черес кылып сата берген ар кимисиге. А мени каматып берет. Мени каматып берет дагы, мен 2 жыл отуруп чыкканча үйүм калбайт, навайканам калбайт, магазиним калбайт, баарысын сатып берет. Ошентип мени каматып берди. Мен 2 жыл камалдым. А буну мен жаздым чыккандан кийин. Мен ошол маалда Кызылкиянын гана эме чечими менен соттолуп кеттим. Эч ким жардам берген жок. Канчалаган акчаларды Абдулла бүтүрүп берем карындашым. Мына деп сүрөткө тартат, мына печаттарды коёт, даярдап атамын, чуркап атамын, жүгүрүп атамын деп ошентет. Акырында уже келбей койду. Арызданамын, документтеримди чогултуп бүтүп калдым. Арызданамын, ишеничтүү жакшы адвокат аламын. Азыр мен өзүм ошо АКСте мүчө болуп, Баткен областынын координатору болуп иштеп атамын. Күчүм жеткенче күрөшүп мен аламын. До конца добиваться этем.